Мына майдын 28-inde Женевада биз Камарата 1 боюнча презентация жасайбыз. Баягы Лондондон барып Кызыл Омпол, Жетим тоо баарын таңда презентация жасап келдик. Биз келгиле дей берген туура эмес экен да. Эгерде биз проектни жасап алсак, экспертизанын баарын өткөзүп алсак, биз акчасы бар жакка барышыбыз керек экен. Ошон үчүн Женевада Камбарата 1ге азыр буюрса $500 миллион таптык. $500 миллион бюджеттен беребиз деп атабыз. Курулуп бүткүчө 1 миллиарды табылып калды буюрса. Жумушчу биринчи этабы бүттү. Быйыл күзгө чейин көпүрөсүн да курабыз, рабочий поселогунда куруп бүтүрөбүз. Анан жанагы Камбарата 1дин экинчи этабына өтүш үчүн бизге 1 миллиард керек эле, 1 миллиардын таптык. Бүтүрүү үчүн $4,5 миллиард тегерегинде болот деп атабыз. Мына ошо акчаны Женевадан буюрса 28-inde таап келип, Камбарата 1ди баштасак, биз энергодефицитти бүтүрөбүз да. Былтыр биз профицит менен чыктык, быйыл да профицит менен чыгабыз. Тышкы карызыбызды татынакай кылып тейлейбиз. Мен депутат болуп жүргөнгө Нарынга барсам, силер ат башыны Нарын областын берип анан кутулат экенсиңер Кытайдын карызынан деп, аксакалдар менен абдан жаман түйшөккө салып жүрүштү эле. Азыр андай коркунучтун бирөө жок. Биз астыга жылып кете беребиз. Биздин багыбызга эң чоң карыздар келип калды. Ушу 2025-2030 жылдары мына ушу карыздын баарын биз эми төлөгөнгө экономиканы баарын ордуна келтирип бүттүк. Кытай-Кыргызстан темир жолу башталганда ал 7,5 миллиард. Кытай-Кыргызстан темир жолунда 10 000, 20 000 киши иштейт. Биздин бюджетибиз өзү $8 миллиард болуп калды. Мурун 1 миллиард, 2 миллиард долларын тегерегинде болсо, биз темир жол 8 миллиардты курабыз десек, элдин бар жылдыңда чын. Азыр болсо 8 миллиард болуп калды. Быйыл 10 миллиардка чыгарабыз деп атабыз. Доллар менен. Анда бул проектни өзүлөрү куруп кетет экен деп, инвесторлор дагы ишенип, ушу эки эң чоң проектини биз астыга жылдырабыз. Ал эми азыр мына самый модный болуп атат, айфондорду көтөрүп жүрүшөт. Айфондун сырты титан. Мен баягы айттым элем, чыгармачылыктар дагы көрсөтүп атышат, ошо титан. Анан биздин байрактар ак сүңгүр, ошондой биз учкучтарды дагы алып келдик. Алар дагы мен бардым, түрк туугандар ыйлап атат. Биз титанды Америкадан, Европадан алабыз. Алар бизге бербей атышат бул технологияны. Эгерде Кызыл Омполдогуну жанагыны иштетип кете турган болсок, биз дүйнөлүк чоң бир цепочкага кошулгандай бүт шарттарыбыздын баары түзүлдү. Бул Google, Apple жана Microsoft сыяктуу эң чоң компанияларга биз сейрек кездешүү металлдарды изилдеп бүтүп калдык. Бул бизде Кызыл Омполдо эле эмес, Баткенде дагы бар экен. Ошто дагы бар экен, Литий дагы бар экен. Биз ошолордун баарын изилдөөгө 1 миллиард сом бөлүп берип, азыр өзүбүздүн байлыктарыбызды мындан ары көбөйтүп атабыз.